Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. ЛТР Билим Илим каналы биринчи бол программасы жаңы чыгарылыш сиздердин экраныңыздарда. Этин азык катары колдонушкан, ал эми майын ушунчалык майлуу болгондуктан аны шам катары колдонушкан. Бураты депутаттар эми бул мыйзамды кабыл албасак болбойт дегендей болду жагызбы. Сабактын башында бирден макал айтып балдарга үйрөтүш керек экен. Актуалдуу маселе болду азыр көчөрдө. Эчеке, сиз чын жай келип ким кайтарат, ким жайлап эчеке. Сизде кезек. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр. ЛТР Билим Илим каналы биринчи бол программасы жаңы чыгарылыш сиздердин экраныңыздарда. Амансыздарбы? Бүгүнкү биздин программабыздын катышуучулары адаттагыдай эле Кара Суу районундагы мектептер, анда биз аларды тааныштырып баштасак. Бүгүн бизде биринчи бол программасынын билим командасында номер 100 Санабар Бахапова атындагы орто мектебинин математика мугалими Зульфия Шералиева эжекебиз, окуучусу Нуркыязов Исхак менен биргеликте кол чапып коелу. Ал эми илим командасында бүгүн номер 105 Токтомуса Алимбеков атындагы окуу тарбия комплексинин биология мугалими Элиза Арсанбек кызы эжекебиз, окуучусу Айсанам Ибрахимова менен биргеликте ойношот. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Сонун келип алдык. Бүгүнкү эфирге маанайыбыз дагы жакшы. Буйруса жеңебиз деген ой менен окуучум экөөбүз алдыда турабыз. Буйруса сиздерге ийгилик каалайбыз. Баарыңызга рахмат. Эчке сиздер? Биз дагы жакшы маанайда келдик. Биз дагы жеңебиз деген үмүттөбүз. Биздин атаңдашыбызга дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат. Болчалар болсун. Билим командасындагы жеңебиз деген үмүттөбүз, жеңебиз деп келдик деп айтып атат. Андыктан программабызды урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай биз менен биргеликте болуңуздар. Программабызды аягына чейин көрүңүздөр. Билим командасы жеңеби, же болбосо илим командасы өзүнүн ниетине жетеби, аны биздин программабыздын соңунда көрөбүз. Ал эми азыр болсо, мына ушундай мыкты даярдык экен, мыкты ниеттер, мыкты тилектер бар экен. Биз биринчи турубузду предметтик суроолордон баштасак. Предметтик суроолор бөлүмү башталды. Биринчи тур, биринчи суроо. Астрономия сабагы. Астрономиялык алгачкы эң жөнөкөй маалыматтар кайсыл өлкөдө жазып калтырылган? Билим командасы? Байыркы Римде. Байыркы Римде. Жооңуздар кабыл алынды? Байыркы Греция өлкөсү деп ойлойбуз. Жооңуздар кабыл алынды. Жана илим командасы биринчи суроодо өзүнө упай утуп кетти. Бирок мен дагы жоопту толуктап өтөйүн. Астрономиялык алгачкы эң жөнөкөй маалыматтар Греция, Италия, Францияда жазылып калтырылган экен. Сиздердин жооңуздар туура. Жана илим командасы 2 упайга ээ болду. Кийинки суроо. Кыргыз тили. Сарыраак, калыңыраак сынатоштордун даражасын белгилеңиздер. Салыштырма даража. Илим командасы 2 упайга ээ болду. Кийинки суроо. Анатомия. Кишинин баш сөөгүнүн бет бөлүгүндөгү кайсы сөөк кыймылдуу ашталган? Орс, эки, жак. Астыңкы жана үстүңкү жактар. Кийинки суроо. Дүйнө тарыхы. Тарыхта эң биринчи таптар Байыркы Египетте жаралган. Ал кайсы таптар? Тарыхта эң биринчи таптар Байыркы Египетте жаралган. Ал кайсы таптар? Варианттарын болбосо айтайын. Айтып көрөсүзбү? Билим командасында жок. А варианты. Дыйкан мал багуучу таптар. Б варианты. Кулкул ээлөөчү. В варианты. Кол өнөрчү соодагер. Г варианты. Жоокер күзөтчү. Б вариантына токтололу. Б варианты сиздердики? Бизге токтолдуңуздар. Сиздердики? В вариант. Сиздердики В вариант. Илим командасы дагы бир упай. Бул сөз түрдө Б варианты болду, туура, кулкул ээлөөчү.
Илим вариантына дагы 2 упай. Кийинки суроо. Зоология. Адам сымал маймылдардын жүрүш турушу алардын кайсы органынын жогорку түзүлүштө болушу менен аныкталат? Мээсинин окшош болгондугу. Баш мээси. Ооба, баш мээси. Илим командасы. Кийинки суроо. Химия. Эртең менен тамакка отураарда адамдар эң алгач кайсы тузду колдонушат? Кальций карбонат тузун. Бара келди. Кийинки суроо. Ежеке сүйүнүп калсаң. Кыргыз адабияты. Карышкырга атын союп берген бала жөнүндөгү жомок кайсы? Карышкырга атын союп берген бала жөнүндөгү жомок. Илим командасы. Точно жомоктун атын билбейм, бирок жолдо баратканда эки жол чыгат жана бирөөсүнө барсаң өзүң өлөсүң, экинчисине барсаң атың өлөт деген жомок менимче. Жомоктун Жомоктун аталышын. Жомоктун аталышын табууга аракет кылып көрөлү. Жакындаштырып болсо да. Баштанбасын. Андай сюжеттик окуя менин оюм боюнча жомоктордун кеминде эле бир 2-3 бар да. Командалар, жооптор барбы жокпу? Барбы жок бизде жооп жок. Жооп жок. Сиздерде? Жок. Алтын куш, жомоку. Биз айттык, кичинекей аябай көп окуганбыз деп. Тилекке каршы бул сурообуз эч бир командага упай алып келген жок. Кийинки суроо. Информатика. Ал маалымат бирдиги. Анын 8 эң майда бирликтерден турары баарына белгилүү. Ал эмне? 8 эң майда бирликтерден турары баарыбызга белгилүү. Илим командасы вариант барбы жокпу? Илим командасы сиздердечи вариант. Ошол биздин оюбузча баягы мегабайт, терабайт, байт деген сөздөр бар го. Кичинекей бирдиктен баштап чоңоюп кеткен бирдиктерге чейинки деп ойлоп атабыз. Башка вариант келген жок. Токтолуп чыгыңыз. Ошол кичине бирдиктен баштап чоң бирдиктерге чейинки. 8 эң майда бирдиктерден турары баарыбызга белгилүү болсо, кайсыл маалымат бирдиги? Мегабайт, гигабайт, өзүңүз айткан байт, кайсынысы? Эң кичинекей бирдиги? Мегабайт. Мегабайт. Жооңуздар кабыл алынды. Билим командасы вариант барбы, жокпу? Байт. Байт. Жооңуздар кабыл алынды. Билим командасы мен сиздерден 2-3 жолу атайын сурадым да, сиздердин жооңуздар биринчи так жана туура чыкты, ушул байт депчи. Сиздер жооп бербей турганга байланыштуу мен бул жакка дагы жардам берип аттым. Эң майда бириктер десем мегабайт деп койдуңуздар. Билим командасы 2 упайга ээ болдуңуздар, бул байт. Билим командасы. Кийинки суроо. Мен бул жак сүйүнүп калсам эчке биология сабагы. Картошкадан крахмал алынат. Аны өсүмдүк кайсы жеринде сактайт? Түйүлдүгүндө сактайт. Илим командасы. Кийинки суроо. Адам жана коом. Идеалдуу мамлекет теориясы кимге тиешелүү? Идеалдуу мамлекет теориясы кимге тиешелүү? Чыңгыз айтыңыз. Жооп кабыл алынды. Билим командасы вариант барбы, жокпу? Биз идеалдуу мамлекетти гана таап алдык, адамын таап албадык. Тилекке каршы эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Идеалдуу мамлекет теориясы Платонго тиешелүү. Буну чындап эле көпчүлүгү биле бербейт, бирок биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы биз дагы жаттап алат. Кийинки суроо. Физика сабагы. Абдан кыйынчылык менен эрүүчү металл кайсы? Билим командасы? Темир. Жооп кабыл алынды. Илим командасы? Коргошу. Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы жооңуздар туура эмес.
Бул вольфрам. Ай, ушундай. Эстедиңизбизби? Кийинки суроо, Кыргызстан тарыхы. Кыргызстанда 1916 жылкы көтөрүлүштүн мүнөзү. 1916 жылы элдик көтөрүлүш болгон, үркүн болгон да. Кыргыздар Кытайга карап качкан. Мүнөзү? Кандай мүнөзү? Ошол көтөрүлүштүн мүнөзү кандай болгон? Баягы куугунтукка алып эл кысымга алынган да. Ошондо качкандар. Жоопко алганда билим командасы вариантыңыздар? Элди сактап калыш үчүн кыргыз деген немени сактап калыш үчүн ошол жакка катышкан. Жооп кабыл алынды. Илим командасы 2 упай кетти. Кийинки суроо. География. Жер бетинин ири масштабта тартылган кичинекей бөлүгүнүн чиймеси эмне деп аталат? Масштаб. Жооп кабыл алынды. Илим командасы варианттары. Айтып болчу го? Аэропорт. Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы дагы жооп тура эмес. Жердин планы деп эле аталат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биринчи бөлүмүбүз, биринчи туруубуз предметтик суроолор жыйынтыкталды. Командалар кол жаап коебуз. Биринчи бөлүмүбүздүн жыйынтыгы менен билим командасы 4 упайга ээ болдуңуздар. Ал эми илим командасы 10 упайга алдыга озуп, 14 упайга ээ болдуңуздар. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо экинчи бөлүмүбүздү баштайбыз. Экинчи бөлүмүбүз жаңылмаштар. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мугалимдердин актёрдук чеберчилигин текшерип көрөбүз. Баштайбыз дейм. Баштайлы. Кайсыл команда биринчи баштайт? Билим командасы баштайт. Билим командасы Исхак, кезек сизде. Чака-чука айнек, сынып калат айнек. Чака-чука айнек, сынып калат айнек. Чака-чука айнек, сынып калат айнек. Ошо. Чака-чука чайнек, сынып калат айнек. Чака-чука чайнек, сынып калат айнек. Чака-чука чайнек, сынып калат айнек. Айнекти дагы сындырдык. Эми эмне кылабыз? Кезек илим командасы. Жогору жактан селкелет, 2 теке тең келет. Жогору жактан селкелет, 2 теке тең келет. Жогору жактан сел келет, 2 теке тең келет. Урматтуу депутаттар, эми бул мыйзамды кабыл албасак болбойт дегендей эле болду бул жагы. Кол чап коелу аракет үчүн. Мыкты. Оксуңар азаматтар. Оксуңар эми күлүп айтып койду. Мугалимдерибиз ыйлайт окшойсуздар. Каттуу бир кайсы Негизи мугалим деген мыкты чеберчилик, артист, бардык тармакта болуш керек да. мыкты. Мына ушул сөздөрдү биз ар дайым күтөт. Ооба. Эжеке баштасаңыз мен эми. Жылкы 20-га чыкпай картаярбы? Картайган жылкынын сөөгү аркаярбы? Картайган картаң жылкыны картайган киши кайтарабы? Жылкы 20-га чыкпай кайтарабы? 20-га чыкпаган жылкыны ким кайтарат? Жылкычы кайтарабы? Актуалдуу маселе болду азыркы учурда. Эчеке, сиз чын жай келет, ким кайтарат, ким жайлап эчеке. Сизде кезек. Бүркүтчүлөр бүркүттү томого менен томолгобойт. Бүркүтчүлөр бүркүттү томого менен томологондо ким бүркүттү томого менен томоголойт? Бүркүтчүлөр бүркүттү томого менен томоголойбу? Бүркүтчүлөр бүркүттү томого менен томоголосо ким томоголойт? Жакшы, жакшы. Командалар, азаматсыздар, мыкты эмоцияларды болушунча телекөрүүчүлөрүбүзгө жеткирип берүүгө аракет кылдыңыздар. Ал эми ушул бөлүмдөн уруксат берсеңиздер, 2 топко тең 2ден упай берели аракеттер үчүн. Андан кийин биз макал лакаптарды шартыбызды баштайлы. Макал лакаптарды улоо. Биринчи макал. Билим издеген өсөр
Билим издеген өсөр. İzdebegen çögөр. Жооп кабыл алынды. Илим командасы вариант барбы? Билим издеген өсөр. Билимсиз өлөр. Жооп кабыл Билими алынды. жок өлөр, а? Жооптор кабыл алынды. Мен азыр макалдын уландысын айтам. Кимдики туура болсо кол чап коебуз. Билим издеген өсөр, бүлүк издеген өчөр. Кол чап коер эле бирок. Кийинки макал. Билимдүүнүн белгиси Илим командасы. Акыл калчап иш кылар. Жооп кабыл алынды. Билим командасы. Bilimdüğünün belgisi sözünden baykalar. Жооп кабыл алынды. Билимдүүнүн белгиси, билгенин келет бергиси. Кийинки макал. Билимдүү өлсө кагазда каты калат. Билимдүү өлсө Кагазда каты калат. кагазда каты калат, батыр өлсө тарыхта аты калат. Кийинки макал. Билимдүүлүк адамды улуу кылат. Bilimdүүлүк адамды билимсиздик адамды жерге урар. Жооп кабыл алынды. Илим командасы. Бизде вариант жок. Вариант жок. Билимдүүлүк адамды улуу кылат. Адептүүлүк адамды сулуу кылат. Кийинки макал. Кыян өзүн сел ойлойт. Азамат өзүн эр ойлойт. Жооп кабыл алынды. Илим командасы вариант барбы? Кыян өзүн сел ойлойт. Батыр өзүн шер ойлойт. Жооп кабыл алынды. Коркок өзүн эр ойлойт. Кийинки макал. Ойноонун да ыгы бар. Beş, 4, 3, 2, 1. Oyununun da ığı var. Vilonun da ısırı var. Жооп кабыл алынды. Илим командасы вариант барбы? Ойноонун да ыгы бар. Акылмандык сыры бар. Жооп кабыл алынды. Ойноонун да ыгы бар. Ойлоонун да сыры бар. Кийинки суюктун баары сорпо болбойт. Коюнун баары тамак болбойт. Жооп кабыл алынды. Oyunun var baş bolboydu. Жооп кабыл алынды. Теринин баары көрпө болбойт. Кийинки макал. Уулдун уулу мекен коргойт. Душмандын астын торгойт. Билим командасы. Акыркы макал. Уунун сырын мерген билет. Тамактын сырын аял билет. Кабыл алынды. Билим командасы. Билим командасы. Hazır. Onun sırrın vergen bilet. Уунун сырын мерген билет. Тамактын сырын аял билет дедиңиздер, э? Жооп кабыл алынды. Билим командасы. Сиздердин жоңуңуздар, сиздерди күтүп отурабыз. Уунун сырын мерген билет. Жоонун сырын жеңген билет. Туура жооп. Ушундай. Ушуну менен биздин макал лакаттар бөлүмүбүз жыйынтыкталды. Илим командасы 2 упай. Ушуну менен урматтуу командалар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин макал лакаттарды улоо бөлүмүбүз дагы жыйынтыкталды. Макал лакаттар тагыраак айтканда экинчи бөлүмүбүздө билим командасы дагы, илим командасы дагы 4төн упайга ээ болдуңуздар. Кол чалып коюңуздар. Эми ушул бөлүм боюнча дагы сурай берейинчи. Бөлүм кандай өттү? Ушул бөлүм боюнча жеке оюңуздар. Бул бөлүм макал лакаттар бөлүмү мен үчүн бир аз сырдуу болду. Себеби биз өзүбүздүн предметибизге эле басым жасап калыппыз дагы. Кыргыз адабият, элдин наркы, улуу сөздөрдү бир аз эстен чыгаргансыдык. Буюрса мектепте дагы
улантабыз ушул көйгөйлөрдү буюрса. Эжеке, сиздер? Менин оюм боюнча ар бир сабактын башында бирден макал айтып балдарга үйрөтүш керек экен. Балдар макал менен тааныш болуш керек экен. Кыргыздын макалдарын эстен чыгарбаш үчүн. Туура. Эжекелер айтып калды. Биз бир эле предметке көңүл буруп деп, себеби мугалимдер чындыгында бир предметтен ошончо окуучуга сабак берет. Сабактын идеалдуу болушу, окуучуларга ошол предметтен ошол бүгүнкү тема жетиши үчүн күндөп түндөп аракет кыласыздар, даярданасыздар. Мугалимдердин кесибин мен өтө жакшы билем да. Канча саат уктайсыздар, качан үйгө, качан мектепке дегендей. Анан бирок окуучулар ошончо предметтен окуйсуздар. Сиздерге бул бөлүм кандай өттү? Бизге деле анча мындай орточо өттү десем деле жакшы болот. Орточо. Исхак? Биз бул макала каптарды жаттап калбаганы үчүн, баягы жашоодо колдонулганы үчүн биз макала каптарды жаттабай ошол жашоодо колдонгон эле айтып жүргөнбүз да. Анан азыр ошол жатташ керек экенин сездиңиз. Мыкты. Ал эми биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр 3-чү бөлүмүбүзгө кезектиребиз. 3-чү бөлүм логикалык суроолор. 3-чү бөлүм логикалык суроолор. Урматтуу командалар, мүмкүн болушунча бат-баттан жыйынтык чыгарып, бат-баттан жооп берүүгө аракет кылабыз. Биринчи суроо. Биринчи текчеде 9 китеп бар. Биринчи текчеде экинчисине караганда 3 эсе аз китеп болсо, эки текчеде бардыгы канча китеп бар? Биринчи текчеде 9 китеп бар. Биринчи текчеде экинчисине караганда 3 эсе аз китеп болсо, эки текчеде бардыгы биригип канча китеп бар? Билим командасы. 36. Билим командасы, азаматтар, 36 китеп. Кийинки суроо. Бир бөлмөдө 4 мышык бар. Ар биринин алдында 3төн мышык олтурат. Бөлмөдө канча мышык олтурат? Бир бөлмөдө 4 мышык бар. Ар биринин алдында 3төн мышык олтурат. Бөлмөдө жалпы канча мышык олтурат? Илим командасы? 12 мышык отурат. Канча? 12. 12 мышык. 1. Жообуңуздар кабыл алынды. Суроого жакшылап көңүл бурган болсоңуздар, жообу биринчи биздин строчкабызда бар болчу. Бир бөлмөдө 4 мышык олтурат. Ар биринин алдында 3төн мышык. Элестетиңиз. Мына жерде 1, 2, 4 бушта элестетели. 1, 2, 3, 4 мышык. Мына мышыктын көз карашы менен караганда 3 мышык көрүнөт. Туурабы? Бул мышыктыкынан карасак деле, ошондо бир бөлмөбүздө 4 мышык отурат, жалпы 4 мышык. Кийинки логикалык суроо. Кереги бардан ыргытышат, кереги жокто көтөрүшөт. Якорь. Кийинки суроо. Ал эми анын замандаштары ага төмөнкүдөй баа беришкен. Улуу инсан, мейирман, адилет, кичипейил, өткүр, сөзгө чечен, жогорку интеллектүү жетекчи, жөнөкөй кайталангыс эки элдин эр жигити, эл адамы, сынчы, илимпоз, экономист деп. Суроо кайсыл инсанга жогоруда баа беришкен? Улуу инсан, мейирман, адилет, кичипейил, өткүр, сөзгө чечен, жогорку интеллектүү жетекчи, жөнөкөй, кайталангыс, эки элдин эр жигити, эл адамы, сынчы, илимпоз, экономист. Дал ушундай баа кимге берилген? Мугалимге, педагогторго. Жообуңуздар кабыл алынды. Билим командасы вариант барбы? Байдылда Сарногоев. Жооп кабыл алынды. Телекке каршы эки команданын тең жообу тура эмес. Исхак Разаков.
Кийинки суроо. Мелдешке 7 кыз жана 9 бала катышты. Эгер алар 2 командага тең бөлүнүшсө, ар бир командада канчадан катышуучу болот? 8-ден. Эмне себептен? Эме 7 уу, 9 кыз дедиңиз. 7 болсо, кыздарды 1-2ге бөлөбүз да, 1ден беребиз. Ошондо 8-ден болот. 8. Жана 7-ге 9-ду кошобуз, 2-ге бөлүп коебуз, 8ден чыгат болду. Ошол эле. Илим командасы 2 упайга ээ болдуңуздар, кол чабуулар. Эми кезек биздин командаларыбыздын бири-бирине берчү логикалык суроолордун да, же болсо өзүңүздөр кандай суроо даярдап келгенсиздер, ушуну. Кайсы топ биринчи баштайт? Илим командасы. Илим командасы. Бизде мындай суроо болду ошондо. Курил аралдары Охот деңизинин Тянь-Шань менен Тынч океан менен тегишкен жеринде жашаган жергиликтүү элдер дейт. Эулаксонду дейт, же балыктын кармап келгенде аябай сүйүнүшкөн дейт. Балык арык, майлуу болгонуна карабастан аны кургатышкан. Балыкты кандай максатта алып келип колдонушат дейт. Кайталайын. Курил аралдарында жашаган жергиликтүү элдер бул балыкты алып келип тутканда аябай сүйүнүшкөн дейт. Ал арык, майлуу болгондуктан ал эмне себептен колдонушкан, неге колдонушкан деп атат. Арык балыкта май жок болгон. Май жок болот да. Тилекке каршы биз сиздердин жооңуздарды кабыл албайбыз. Бизде жооп мындай болчу. Мен айтып аттым, балыкта майлуу арык дедим. Бул этин азык катары колдонушкан, ал эми майын ушунчалык майлуу болгондуктан аны шам катары колдонушкан экен. Эмне себептен аны колдонушкан деген да суроо бергенсиз, тура эле. Ооба, колдонушкан. Билим командасы. Бир хан ооруп калыптыр. Анан хан айтат экен, мени ким айыктырса, ага өзүмдүн байлыгымдын пилдин салмагынчалык байлык берем дейт экен. Анан бир табап келип аны дарылайт. Ал пилди ченей турган тараза таппай, ошентип олтурушуп, бир айласын табышат пилдин ченейиш үчүнчү. Ошондо алар антип ченейт ошо пилдин салмагын. Биз Айсана менен келишкен тартипте ошол эме айыктыруучу адам дедик, айыктыруучу адам пилге эме баягы тараза таппагандыктан анын көлөмүнчө деп айткан болуш керек. Кантип? Ошо кантип? Бийлигине карап, көлөмүнө карап бересиңер деп атат. Жооп тура эмес болуп калды. Өзү жооп берип койсо. Союшкан эмес, Жок. Ал пилди кемеге немеге жүктөшкөн. Яны ошол кемеге жүктөгөндө баягы кеме чөгүп кетет. Анан ошодон билип алышат. Анан ошо алтынды сала берет, качан кеме чөккөнгө чейин. Анан ошодон билип алышат. Баракелди. Бирок командалардын бири-бирине айткан суроолорунан тилекке каршы эч бир командабыз упай ала алган жок. Ал эми биз болсо ушул 3-чү турубузду уланта берели. Кийинки суроо. Ак кеме повестиндеги чал 5 тамга ким? Мумунчал. Кийинки суроо. Кылкыяк устасы 5 тамга ким? Жооп. Аккорд деп айтамыз. Аккорд. Аккорд. Ак. Эки кы же бир кы? Бир эле кы. Аккорд. Жооп калган. Жок, музыкалык тараптан алып кала турган болсо 2 кы, машина жактан алып барсак дагы 2 кы да, анан аккорд 1 кы. Билим командасы. Жооп жок. Амати деп аталат экен. Кийинки суроо. Кемелер жарышы 6 тамга эмне? Кемелер жарышы 6 тамга эмне? Эр тамгасынан башталат командалар жооптор барбы, жокпу? Бизде жооп жок. Билим командасы вариант барбы? Рекорд. Рекорд.
тура эле. Бирок жооп тура эмес. Регата деп аталат экен. Ушулар жазып коюңуздар, эми бул кийин керек болуп калат. Жаздабыз. Кийинки суроо. Пахтанын тоголук башы 5 тамга эмне? Коңгуроо кактыңыз эшке. Токтоп туруңуздар, билим командасы. Илим командасы. Пахтанын тоголук башы 5 тамга эмне? Косек. Чанак деп, косек дейбиз. Илимий тилде чанак деп айтабыз. Косек. Косек. Билим командасы. Генералдын баш кийими 6 тамга эмне? Генералдын баш кийими 6 тамга. Фляжка. Жооп кабыл алынды. Тура эмес. Илим командасы. Генералдын баш кийими 6 тамга. Генералдын баш кийими 6 5 4 3 2 Yok, Aysan bunu öğretken onu. 1 Жооп барбы, жокпу? Билим командасы? Жооп? жок, бизде Жооп жок. Билим командасы? Жооп. Жооп жок. Папа ха деп аталат экен. Папаха. Кийинки бал арынын уюгунун кабы 3 тамга эмне? Уюгунун кабы, бал арынын уюгунун кабы бал арынын 3 тамга 5 4 3 Uya. Уя 3 тамга. Жооп кабыл алынды. Илим командасы. 3 тамга. 3 тамга. Бал арынын уюгунун кабы 3 тамга. Эмне? Илим командасы. Бал. Аябай керемет жооп болду. Бирок тура эмес, мом. Кийинки суроо. Окумуштуу, илимпоз, аалым дагы эмне? 5 тамга. Окумуштуу илимпоз. Аалым дагы эмне? 5 тамга. Окумуштуу илимпоз. 5 Окумуштуу илимпоз. 4 3 Ушуда дагы эмне деп атат? 2 Olimpoz, bayrak. 1 Ошого окшош да. 0 Командалар жооп барбы, жокпу? Окумуштуу илимпоз. Варианттар жок, коңгуроо кагылбады. Улама. Кийинки финансы эксперти ким? 5 тамга. Аудит. Кийинки көзү азиз болгон кыргыз акыны ким? 5 тамга. Бапалыкулов. Толгонайдын келини ким? 6 тамга. Алиман. Мына ушинтип 3-чү бөлүмүбүз дагы жыйынтыкталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. 3-чү бөлүмүбүздүн жыйынтыгы менен билим командасы 10 упайга ээ болдуңуздар. Элим командасы 6 упайга ээ болдуңуздар. Эки топтуктан куттуктайбыз. Ал эми биз чындыгынан мыкты бөлүм болду, Чындыгынан мыкты бөлүм болду. Ал эми биз болсо кезекте акыркы 4-чү бөлүмүбүзгө кезекти беребиз. 4-чү бөлүм бат окуу. Кайсыл топ китепти көп окуйт? Азыр пикир алабыз, азыр чечебиз. Урматтуу командалар, мурдагы көрсөтүүлөрдөгүдөй эле биздин программабыздын эрежесине ылайык бүгүн да сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасын окуйсуздар. Бул жерде эми мындай орус тилинде азыркы заманбап тил менен айтканда рандомайзер, рандом, кайсыл бет ачылып калса ошол беттен окуй беребиз. Кайсыл топ баштайт? Биз баштайбыз. Билим командасы. Исхак, өзүңүз баштап бересиз, окшойсуз, э? Исхак баштайт. 366 билим командасы. Doğru cevap verilmegendirse takıldı. 366 бет, эч кандай белги жок мына. Вакыт деген жерден баштайт. Колго китап тийгенден кийин именно окуй тургандыгына 3 секундда күтөм. 1 2 3 Вакыт эпчилекке келип бөлөккө тиш салып тарс үлкүйгөн батыр башы отко кулаштап чыгып тарстагы бир чалкасынан кетти. Чуручу түшүп сыпайлар бири-бирине жашын колдору менен баштарын бекитип үйлө калышты. Бир сыпай көзүн алайтып чуручу арасына төшө жакта ырыта карап кулак төшө эч ким көрүнбөйдү. Өзүлөрүнүн чуусунан башка эчтеме болбойт. Жалгыз мерген окшойт. Өзү качып кетти окшойт эми деген ой кылт этти. Шер байлап тынч коюн жүрөктөр деп кыйкырып турду. Чуулдагандар дым болуп калышты. Тарс сыпай бак түшүп тырышып чыгылды. Жан соога деп чуу туруп бакып жиберишти. Жапалак арчанын ары жагынан бирөөнүн кара кебетеги көрүндү.
бер жылы эрешим экен эки этеген кайра кысаганын бутунда эчтемеден тайгаланбай турган чылгый бир тер токой белинде окшонтой кичинекей кыңырак колунда кара мылтык милтеси түтөп жүрөт. Ал үңүрөйүп тиктеп жакын келди. Сыпайлардын дагы бири алаңдап ой жалгыз экен ургула деп жулуна берди. Ошол замат тарс этип бадалдан чыккан мылтык үнү менен кошо сүдүргүп жыгылды. Эми титиреп туруп эшти. Жан соога ой айланайын, ой мусулман баласы эми эсиге келди мусулманчылык жан керекпи таштагыла куралды бүтпат. 174 бет бери кара деген жерде. Календар таң калгандай ырсайып тиктеп токтой калды. Бирок бул сапар көзү тигилип кетти. Желдет, бул эмне деп жатам деп мен буудайдын дагы анын бетине такады. Айтасыңбы же? Календар эч чочубай желдеттиң кылычыңдагы сабына сарыгып жаткан канды сөмөйү менен сайып көрсөттү. Бул эмне? Желдет сөз таппай калды. Календар бетин кайгылуу тыржайтып, сенин каның деп акырын күбүрөдү. Эмне дейт? Тигил байланып, моюн тамыры көп жарылып кетчүдөй кызарып токтой калды. Желдет аны эмне токтотту? Календар. Стоп. 1, 2, 3. Эң акыркы жол сунуш кылды. Данил же азыр өлтүрөсүң. Данил башын өйдө көтөрүп эргеп кыкырды. Уктуңарбы мыкаачылар, уктуңарбы мен энем тууп кайсы динге чокундурган болсо ошол динде өлүм, уктуңарбы каргыш тийгилер деп оштонду. Сүйлөттү адам тери жегидей болуп тирмейип тиктеп аны бирдеме деп акырын сүйлөдү да колун селкин кескен шилтеп буйрук кылгандай болду. Сарбаздар баары тегиз шкалап калышты. 10 башы сарбаз чаңк этти. Анын ачуу үнү менен кошо дүңгүр этип 20 мылтык бир атылды. Данил кыкырышка үлгүргөн жок. Түтүн каптады. Көк түтүн улам коюланып, алдында турган карандар теңселип көгүмдөнүп көзүнө эчтеме көрүнбөй калды. Ал андан наркысынан сезген жок. Бул түшүп жыгылды. Сүйлөттү адам жүзүн үйрүп, тез бурулуп басып кетти. Бул окуя Искакка дароо жете. Шашлыш мажлис чогулду. Бектар серкерлер диванханага келе башташты. Акырын салам айтышып, баш ийкеп учурашып, алдыртан көз менен сыр алышып, кандай шашылып маслахат экенин иликтешип турушту. Эч ким билбейт экен. Ар кимиси өзүнчө ой жогоруп күтүштү. Эшиктен Искак 1, 2, 3. Сарбай комузду алып макул дегенде башын акырын ийкеп комузду бир сыйра чайкалап чыкты. Шыбылдады, кулактарын кармалады. Ойго баскан кыймылдарын сөмөймө сыдырып көрдү да күйлөй баштады. Күй өңгүрөгүндө кайкы шылтеп чыкты. Комуз Сарбайдын көкүрөгүнүн Сарбай тили. Чайлоого тарткан көк шаанинин сүрөттөгү шаңдуу күчү башкача чыкты. Ындынын өчүгү чөгү аргасыз кайыр кош айтып төмөн кайдырдан туңгуйукка сүрүлүп бараткан кишинин арманы болуп чыкты. Ушуну сезип Сүйүмкандын көзүнөн жаш төгүлдү. Ал ыйлаганына сездирбеске тартышып көзүн жеңил менен басып, демин ичине алып отуруп күүнү тыңшады. Көзүнүн жаңы демин ным кылды. Күү аягында түңгүрөп сызылып өчүп кетип бара жатты. Кундуздун атасы деди Сүйүмкандын атасы үчүн шыңгылдаган чыгырып. Көн жандар ушундай беле? Ыя, деди Сарбай өзүнө налаксый. Көз жандар ушундай беле? Муңдуу чертип койдуң. Сарбай тоң ордуна келип унутулуп калды. Ошондой чыкты. Муңдуу чертип койдуң. Сарбай желкесинен чылкыйтып дагы ойлонуп калды. Бир убакта Кундуз кайда? Үнүм укпай калдым. Кыздар менен баш жака кетишти. Үйлөн ойноп жүрүшөбү? Суу алып кел дедим. Сарбайдын алсам шыбыр туккан куш сыңызы башын кыңырайтып кулагын төшөп, Сүйүмкан деди акырын бир уртам кайгылуу тартыла. Кундуздун атасы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин командаларыбыз бат окуу бөлүмүндө дагы бат окушту. Ал эми азыр жыйынтыктарга кезек беребиз. 4-чү бөлүмүбүз жыйынтыкталды. Жалпы жыйынтыктарга көз чаптырабыз. Урматтуу командалар, эми жалпы жыйынтыктарды эсептейбиз. 1-чи бөлүмдө билим командасы 4 упайга ээ болгонсуздар. Илим командасы 14 упайга ээ болгонсуздар. 2-чи бөлүм билим командасы дагы, илим командасы дагы 4 упайга ээ болгонсуздар. 3-чү бөлүм билим командасы 10 упай, илим командасы 6 упай. Жана акыркы бөлүмгө чейин билим командасы 18 упай, илим командасы 24 упайга ээ болгон экенсиздер. Акыркы бат окуу бөлүмүндө билим командасы 256 сөз окуду. Ал эми илим командасы 326 сөз окуду жана 3 упай кошумча алат.
Жалпы жыйынтык билим командасы 18 упай, илим командасы 27 упайга ээ болдуңуздар жана биздин жарым финалга жолдомо аласыздар. Рахмат. Куттуктайбыз. Билим командасы, сиздер дагы сөзсүз түрдө бул да болсо ийгилик. Анан бүгүнкү оюн боюнча оюңуздар кандай өттү билим командасы? Бул оюн жакшы болду. Миң ирет жакшы окуш керек экен, китеп менен машыгыш керек экен, окуучулар менен биргеликте көп эмгектенүү керек экен. Мыктар. Исхак. Бул оюн өтө жакшы өттү. Бүгүнкү күндө көптөгөн билбеген нерселерди билдик. Үйрөнбөгөн ошол өзүбүзгө тарбия алдык, ошол үйрөнүп, анан өзүбүздүн оюбузду жүгүртүп иштедик. Өзүбүздүн мээбизди иштетип мындай өзүнүн калыбына келтирип алдык да. Билим командасы. Биринчи эле биз ушул жерге чакырып, ушунчалык деңгээлде уюштуруп, мугалим окуучунун чогуу эмгектенген, чогуу бир биргеликтегенин алып чыккан студиянын жааматына абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Жана дагы ушул жерге келип биздин билбеген нерсебизди аябай кандай көп экен. Айтып коет го баягы билимди ийне менен кудук казгандай депчи. Буюрса дагы эмгектенебиз, дагы окуй беребиз. Көп билим алганга умтулабыз. Рахмат сиздерге. Айсана. Бүгүнкү оюн мага өтө жакты. Жана бул оюнда биз көптөгөн билбеген нерселерибизди билип алдык. Жана буга окшогон таймаштар көптөн бат-баттан болуп турушун каалап кетебиз. Мыктар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушул менен бүгүнкү чыгарылышыбызды, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде кайсыл командалар ойноду? Бүгүн билим командасында номер 100 Санавар Бахапова атындагы орто мектебинин математика мугалими Зульфия Шералиева эжекебиз окуучусу Нуркыязов Исхак менен биргеликте ойношту. Ал эми илим командасында номер 105 Токтомуса Алимбеков атындагы окуу тарбия комплексинин биология мугалими Элиза Арстанбек кызы эжекебиз окуучусу Айсанам Ибрахимова менен биргеликте ойноп, жарым финалга жолдомо алышты. Дагы бир ирет куттуктайбыз. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда көптөгөн ийгиликтерди багындырышыңыздарга тилектешпиз. Программабыз дагы да сиздерди ар дайым күтөт. Эшигибиз ачык. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге айтарыбыз, эгерде билим алууга, илим алууга кызыксаңыздар, анда сөзсүз түрдө Билим каналын биринчи болуп программасын көрүңүздөр. Себеби бизде ар дайым билим жана илим жаатына багытталган программалар жана ошондой эле контенттер чыгат. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Сиздер менен ЛТР Билим каналы биринчи болуп программасы болду. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.